Өкүнүчтүү окуя. Дагы бир аял күйөөсүнүн токмогунан каза болду. Мындай мыкаачыларга кандай жаза колдонуу керек? Албетте комментарийге жаза кетиңиз. Мындай окуялар дагы канча кайталанат? Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аксыда күйөөсүнүн оор токмогунан дагы бир аял каза болду. 51 жаштагы аял 10 январга караган түнү 3 коргон айылдык ооруканасына сабалган, ээси жооткон абалда жеткирилген. Тилекке каршы ал таңга малы үзүлгөн. Маркумдун бир тууган агасы милицияга кайрылып күйөө баласына карата чара көрүү өтүнгөнү маалым болду. Бул ишчер боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, аялдын 51 жаштагы күйөөсү кармалды. Бишкектин көчөсүндө суу түтүгү жарылды деген видео тарады. Бишкектин 7-апрель жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде ысык суу өткөргөн түтүк жарылганын окуянын күбөлөрү билдирди. Алар көчөлөрдү ысык суу каптап, буу чыгып жаткан видеолор менен бөлүштү. Ысык көлдө жол кырсыгынан 4 адам каза болду, анын 2 балдар. Кырсык өткөн жума күнү Чоктал айылында болгон. Окуяга күбө болгондор Toyota Camry жылкыны сүзүп, андан соң бакты сүзүп кеткенин айтышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, унаада 7 адам болгон. Анын 4-өө каза болуп, 3-өө ооруканада. Каза болгондордун арасында 2 жашар бала жана 14 жаштагы кыз бар. 5 жашар бала реанимацияда жатат. Анын ата-энеси да дарылануу бөлүмүндө дарыланууда деп айтылат билдирүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз. Документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Мас абалында унаа башкарып, кайгуулчу менен кайым айтышкан салыкчы жумушунан кетти. Мас абалында унаа башкарып, кайгуулчу менен кайым айтышкан кыйыр салыктар боюнча Чүй облустук бөлүмдүн инспектору кызматынан кетти. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, ал кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Буга чейин салыкчы милициянын кайгуулуу кызматкери менен чырдашканы тууралуу маалымдалган. Кайгуулчу унааны мас абалындагы адам башкарып жаткандыгынан чекшип, аны наркологияга алып барган. Ал эми айдоочу салыкчы экенин айтып, унааны жубайы башкарып жүргөн деп ишендирүүгө аракет кылган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен айдоочу спирт ичимдигин ичкени белгилүү болуп, протокол түзүлгөн. Салык кызматынын басма сөз кызматы териштирүүнүн жыйынтыгында кызматкерге мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этика кодексине ылайык чара көрүлөрүн кабарлаган. Ведомство кызматтар график менен иштерин, окуя болгон күнү анын мыйзамдуу эс алуу күнү болгонун кабарлаган. Бул акпар келди.